Экинчи тараптагы баягы наразы болуп калбасын деп биз атайын тапкан дарекке келдик. Ушул жерде ушул Орунбеков Көлбай аксакал жашаган үйгө келдик. Чынын айтканда, бирок ушул жердеги кошуналардын айтымына караганда азыркы күндө бул жерге баягы бул квартиранттар отурат экен ижарада. Өзү бизге жеткен маалыматка караганда ушул башка жакта экен кыскасы. Ошто эмес экен кыскасы туура. Жок, андай эмес ал жер. Ошону мага түшүндүрүп бериңизчи, мындай сиздердин маалымат угайын. Ал жер бизге караштуу эмес, уже. Бүт бардыгы документтарын эле жакшы эле ал жерчи. Билбейм неге антип барып жазып атышат. Сиз баласы болосуз да, Көлбай аксакал? Мен баласы, ооба. Анан ал жерди сатып бердиңиздер беле кийин башка бирөөгө? Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Ош Модерн жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы деп деле койсок болот, жетекчилердин бири деп деле койсок болот. Ушул мурдагы экс-мэр Жасур Азимовдун үйүнө келдик. Эми үйүн тартып үйүнө киргенге бизге мыйзам жол бербейт, бирок акыйкаттуулук болсун, адилеттүүлүк болсун, анан эң негизги объективдүүлүк болсун деген максатта келдим. Чынын айтканда, буга чейин абдан көп ушу тараптар менен сүйлөштүм. Экинчи тараптын маалыматын алууга ушунчалык аракет кылдым. Акыры телефондорун алып деле сүйлөштүм. Жогоруда өзүңүздөр тыңдаганыңыздардай. Бирок телефондоруна жооп бербегендиктен айла жок, ушул өздөрүнүн үйлөрүнө чейин киргенге мажбур болдум да, чынын айтканда. Себеп дегенде эртең ушул эфирге кеткенден кийин биздин дагы айтчу дечи кебиз бар эле. Андай мындай деген сөздөр ачык сөздөр болбош үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн маек берүүчүлөр, телефондорун албай качкандар, ушул нерсени эске алып коюңуздар. Бул толук түрдө мен ушул өзүмүн журналистикалык ыкмам менен ушул мыйзамдуулукту сактаганга аракет кылдым. Азыр эми ушул Жасур Азимовдун туугандары азыр байланышып көрөбүз деди. Канчалык деңгээлде байланышып бизге маалымат берет, аны дагы азыр биз билбей турабыз, чынын айткандачы. Эми ошондо мен түшүнүгүмдө да ошол раматтылык атаңыз бейишин берсин, мисалы үчүн Көлбай Орунбеков өткөрүп берди. Ошондон кийинки ошонун баягы жоопкерчиликсиз ишине сиздер дагы жооп бергенге туура келип калды деген ойбу? Эми жоопкерчилик жагы келсек, эми ошо кемчиликтерди биз жасап бердик да. Өзү негизи Көлбай Орунбеков жасаш керек. Конечно, жасап, бүтүрүп, газга топшуруп, өтүрүп берип кайтыш керек да. Бирок ошондо дагы, по-моему, мен адашпай калышым мүмкүн. Баягы газ, канализациясы бүт элек булар госприёмканы жасашканда, по-моему, мен адашпасам. Мен билбейм да, точно айта албайм. Возможно, ошондой болгон бул. Неге дегенде, газы болбосо, свети болбосо, суусу болбосо, государственный приемка жасалбаш керек да өзү негизи. Мамлекет кабыл албаш керек да, мэрия кабыл албаш керек. Бирок кабыл алып койгон. Кабыл алып койгондон кийин ошо темалар чыгып атат да. Ал тема чыккандан кийин адам коюп ошончо адамдар жашайт. Назарыдан чечкен адам болгон. Калбашыбыз керек деп өзүнүн нымасынан кылып бүтүр берген да ошо. 4 жылдан бери мэрияга барат, иштеке чечилбейт. Мына жерибиз тар болуп атат айнанай. Ушу балдарыбыз ушул жакта жакшы ойноп, ушу жолдорубузду жакшы кылып берсе болду бизге. Угушубуз боюнча мына мурунку мына Жантура Жолдошевичтин классташ. Ana bu nerede bir 12 sotuk yerimiz var, azı görüyorsun. Onu şu büyüdü kurgan çoğunlar zakıvat kılmagan eken. Şu baldarga bersi çerdik içine özümüz küçüğüzmeyin demek ki munolardı buzu o nereden darbazı açıp kişiye baldarga plaşatka kılavuz bu degen oy. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Швега программасынын негизги темасы мына ушул жеке менчик ээлери менен ушул жердеги жашаган Шакиров, Аскар Шакиров көчөсү 275/4 үйүнүн жашоочулардын ортосундагы жер талаш жөнүндө сөз болмокчу. Мына ушул мен турган жерди, мисалы, бул жашоочулар айтат, ушу жок дегенде өздөрүнүн картасында. Биз буга чейин дагы алдыдагы мүнөттөрдө көрсөтөбүз. Өздөрүнүн картасында мына алып караганда муногул кафе, мисалы, чынчы, пицца кафеси алынып көрсөтүлгөн экен. Ушул картографиялык чиймелериндечи. Эми, мисалы, бизге жазган арызында айтат, ушу жок дегенде муну албаса дагы дейт, мисалы үчүнчү. Мына ушул биз турган ушул жерди, ушул үйдүн балдар аянтча курууга, ушул балдар ойноого, мисалы, бир жер кылып жасап берүүсүн суранышат. Жок дегенде дейт да, мисалы, жок эле дегенде дейт. Башка муногул жеке менчик ээлер менен оттошуп биздин убактыбыз жок дейт. Ансыз деле бир 10 жылдан бери ушул ыр менен, ушул чыр менен келатабыз деп оюн айтышууда. Бүгүнкү тема мына ушул программа, ушул бүгүнкү чыгарылыш Швега программасынын көрсөтүүсү мына ушул темага айланат.
байланат. Анын ичинде биз мисалы жергиликтүү тургундардан сырткары дагы мисалы тиешелүү мамлекеттик органдарга барып сиздерге суроолорду берип жоопторду алып беребиз. Ошол эле учурда объективдүү болуш үчүн ошол жанагы Көлбай Орунбековдордун дагы үйлөрүнө чейин барып, мисалы алардын дагы өздөрүнүн айта турган ойлорун ортого салабыз. Андан сырткары ушул буга чейин ушул вице-мэрлик кызмат иштеп, эми чын-чынын айтканда моюнга алыш керек, ушунчалык артынан сөз көп ээрчитип кеткен ушул Жасур Азимовго дагы барып туруп жолукканга аракет кылабыз. Болбосо телефон аркылуу байлашканга да аракет кылабыз. Биздин милдет ушул маалыматтарды коомчулукка чыгарып, ал эми ушул жергиликтүү жашоочулардын негизги суранычы болсо, ушул балким ушул сиздердин эфир аркылуу дейт, программа аркылуу биздин журт башчыларыбыз көрүп калса, билип калса, сезип калса, анда бизге биздин маселе чечилип калабы деген үмүттө турушат, туурабы? Рахмат. Бек Көлбай деп өзү жазып койгон беле мурда. Фирмасынын логотипи бар эле анан ОК. Сиздер өчүрүп койдуңуздар аны? Жок, мен эмес, азыр мэрияга биз неме кылдык да, сырдаттык да. Акча чогултуп. Bir момуш эле салган үйгө келгенбиз. Эми айла жок келдик элек, суу киргиздик, газ киргиздик, сууну тарткызган айтпа. Чыгаша менен эле ушул үйдү путубузга тургузуп алдык. Тышыны чуаттык. 4 жылдан бери мэрияга барабыз, эчтеке чечилбейт. Мына ол неге бул биздин көйгөйүбүз президент менен Ташиевка жетпейт экен эле дейбиз да. Эми бул үйдүн сыртында өзүңүздөр чубадыңыздар? Сыртындагы өзүбүз. Күндөгө 3-4 чыгып акча топтоп, анан сыртын өзүбүз чубадык. Себеби көчүп эле, түшүп эле чөгүп кетпесин эми жашаганыбыздайын деп. Эми мына мусор койгон жерди айтпа. Азыр мусор кетти. Сааттан кийин толуп калат. Сасыйт. Ошол жерден өтөбүз, жол жок. Балдарыбыз ойной турган жер жок. Мунанын ичин тосуп алып, ар ким келип сатам дейт, биз ызылдап чыгабыз. Ошентип эле турат. Эми бул президент менен Ташиевка жетиш керек, же жазышыбыз керек. 45 түтүн жашаган элдин бала чакасына ойной турган жер жок. Жөн эле үй турат. Үй турат, мына жерибиз мына ушул өзү көрүп турган жерде гана балдар машина келсе пробка болот. Ana bu nerede bir 12 sotuk yerimiz var, azı görüyorsun. Onu şu uydu kurgan çoğunlar zakıvat kılmagan eken. Ana oğa azırkı çoğunlar mafya olup köp koşulga bir yerde. Köp nerseler var hem kakanda biraz neme kamenler düşündürüp aytar. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сөз кыла турган негизги баягы талашка түшкөн ушул Шакирова көчөсүндө жайгашкан жашоочулардын ушул азыркы талашка түшкөн 4 сотук жер ушул жер. Мусоркана таштандыгына айланып кеткен. Бул жак болсо ушул Американо пицца деген кафе экен. А муногул дагы ушу бирөөнүн менчиги дейт, бирок мунун дагы тиешелүү жери бизге карайт деп ушул жергиликтүү жашоочулар тастыкташууда. Бул жер азыр баягы тургундар мындай кичине айгай салышып, көтөрүлгөндөн кийин токтоп, мындай дагы эмне кылышат экен, колдорунан эмне келет экен деп мындай үстүртөн байкап турган жер. Эгерде мындай эле бир ыгын тапса, бул жерди дагы бирөөгө сатып берүү алдында турат. Балким буга чейин сатылып да кеткендир, аны азырынча мисалы органдар иликтеп аткан учур экен. Эң кымбат салынып 94-100 миллион сомго чейин акча каражат кетти деп. 45 үй бүлөгө ылайыкталып жасалган 5 кабаттуу үй экен. Туурабы? Мен ошол маалдагы курс менен эсептедим. 2 миллион 550 миң доллар кеткен экен. Ошол маалдагы курс менен. Ошондо канча акча ашып калгыдай? Бул жерде өздөрүнүн берген отчетуна караганда 1 комната деле, 2 комната деле, 3 комната деле 47.500'дан түшкөн экен. Эми элестетик, ол маалда. Буну элестете турган 1 комната көп болсо бир 15-20 миң да. Мисалы, 2 эсе да тең эле мындай неме кылган. Анан бул жерде сапатсыз материалдар. Азыр талкаланып атат да, уже мындай айтканда, талкаланып бар жок. Анан бул жерде 150 миң доллар жерди сатып алып атат мамлекеттин акчасын. Ошо 97 миллион, по-моему, ошо 96-94 миллионго дирекция акча бөлүп берип атат. Одан сырткары жеп ичкени жетпей, дагы биздин жол неме жерибизге ham көз артып атат да булар. Түшүнөсүзбү? Жеке менчигине алып атат, жер алмаштырып бул жерге жеке ишкерге сатып атат бул жагын. Бул жагы дагы бирөө өзүнүн кызыкчылыгына кафеди салып атат. А мына жерди деле коюп койгулар эми мына балдар аянтчасын салайлык десек,
атасы баласына өткөрөт, баласы досуна сатат, алигиндай ак көңүл кардар деген түшүнүк бар да. Бул жер сатылып кеткенби бул? Мурунку жылы апрель айында 2024-жылы баласы бирөөгө өткөрүп атат. Буну ошо купле продажа кылып тур. Бул эми баарысы бая неме адвокатыбыз айткандай баары уюштурулган нерсе. Себеп дегенде биз мына жерде Көлбай, Орунбеков Көлбайда канча жолу үйүнө чейин бардык. Үйүнү деле билебиз азыр. Мына ошол Туран шаарчасына чыкканыңызда мурун Обкомский жете үй салынган. Ошонун биринде жашайт Орунбеков Көлбай. Азыр деле ошол жерде жашайт. Бул кишини Финполго чакырды. Ким эле Айтмамат Тентебаевич мэр болуп турганда өзү жеке кабинетине кабыл алган бул кишини. Бул домду курулгандан кийин 3 жыл бул жашырып жүргөн, буну жаап койгон ана жерде, охрана коруктап, анан анардагы дом жарылып кетип атат го. Ошол жерде анардагы дом жарылгандан кийин Генеральный прокуратура анардагы домго иш козгоп, ал жердеги жашоочуларды бул жерге алып келген көчүрүп. Ошол иш болгондон кийин бул дом билинип атат да. Ага чейин мэрия Мелис Мырзакматов бул домду неме менчикке алган эмес бул домду. Мындай өзүнүн мэриянын балансына. Көлбай аксакал менен сүйлөшсөңүздөр эмне деп атат эми ошондо? Аксакал менен сүйлөштүк, кабинетте отуруп айтканда ажылыгым мен ажекемин деген. Барган ажылыгым кабыл болбосун, силерди ишиңерди бүтүрүп бербесем деген. Мыруудун алдында. Эмне кылып бүтүрүп берем деди ошондо? Эмне кылып бүтүрүп берем деди? Кафени алам дедиби? Жок. Жерде. Биринчи мына жер, экинчи газдын маселеси, суудун маселеси, баарын бүтүрүп берем деп мэрдин алдына сөз берип туруп, мыруудун тепкичине жеткенде, силерди ишиңерди бүтүрүп бербесем, барган ажылыгым кабыл болбосун деп. Канча болду ошол айткан? Бул айтканына 6-7 жыл болду. 6 жыл. Ошо жума неме Айтмамат Тентебаевич отурганда эми канча жыл болду ошо киши отурганда ошентип айткан. Бирок эч кандай жардам берген жок. Ошодон кийин ишчез да. Юрист эмес адамга карапайым жөнөкөй башка кесиптин ээсине деле түшүнүктүү. Мына жердин картасы. Көрдүңүзбү? Мындайынан турабыз да биз азыр как раз. Ошондо биздин жерибиз көрдүңүзбү? Мол жакта турат. Оор коюп турат. Болгону мол, ана клиника турат го. Ошонун сал бөлүгү мындайынан каскадный болуп бул жакта. А так биздин жер ушул. Эми ушуну бизге белгисиз жагдайда мына ушул 34 отпайбы? Почти 33-96да салкам 34. Мен айтып аткан госак. Ушулга анан мамлекеттик органдар уруксат берип атат, үй салса болот депчи. Азыр эми караңыз, бул жерди кыркканда мынандай жерден кыркып атабыз биз азыр. Мына масштабты алып караганда сиз ойлошуңуз мүмкүн, мына эле жер кыркылып кетти ошо. Жок, мына жерден кыркып атабыз. Себеби бул кафеден кийинки могул жерде 4 сотук жер турбайбы? Мондайдан кыркып салып туруп анан кийин мэрияга өткөзүп алып атат да. Анда булар уруксат кагазды алганда, анда могул документти кыркып алып туруп, эгерде бул ошонун жеке планы балама сатам, же кафе салам десе, анда булар уруксат кагаз алганга чейин муну кыркып алып туруп, ошол 28ге анан кийин ошол кезде мамлекеттик органдарга кайрылышкан. Анда алар жол өтпөйт да болчу. Өтпөйт ал жерде. Анан булар азырынча айтканда мамлекет алды атат. Болгондо дагы 94 миллион сом эң кымбат түшкөн үйлөрдүн немесинде болот. Өзү бул жерде башта сервитут бар эле. Сервитут бул жер үчүн эмес. Сервитут кимге берилет? Сервитут экинчи жолго чыгуучу жок адамга берилет. Сервитут бул биздин кошунабызга берилген сервитут болчу да. Ал эми өзүнүн укугун коргосо өзү коргой берсин. Болгон ушуну ушул жердеги сервитут бул мол азыр көрдүңүз да, бул бир менчик эле болуп турган. Болгону могул кошуна үчүн чыгып кирүү үчүн сервитут болгон. А бул жерде биздин сервитут эмес, бул мына үйгө тиешелүү менчик, ошол мездеги кызыл жеке менчикте турган жер. А сервитут бул кошуна үчүн орнотулган болчу. Аны жылдырды, эми ал өзү билсин каяка кетсин. А бул биз үчүн бул жерде сервитут жок эле, анткени бул мыйзам боюнча биздин менчик мына үйгө карачы болчу. Бул азыр бүгүнкү күндө муниципалдык мэрияга келчү жер болот. Анткени бул мамлекеттин эсебинен салынды да акчага ошол кезде. А мэрия муну баланска алды. Могул турган жердин баары да азыр муниципальный менчик. А болгону азыр бул дагы жалпы Ош шаарынын элинин менчиги да. А бул жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткен. 7-8 метр чыгат. 7-8 жооп бербейт талапка. Экинчи боковойдон мына көрүп атасыз. Боковойдон бул пожарный Кудай сактасын эми неме боло турган болсо бул талапка жооп бербейт. Экинчи машыкка киргенде кире албай койду да, баягы шалонда менен жүктөп кирет го фура менен. Мына жерден забор койгон. Мурда көчүп келгенден кийин хатам деген. Ооба, хатам деген, Миркадиров хатам деген. Заборду койду. Анан мен ол маалда Пирматов Алтын ака менен немени алып келгем, Жапар туратып иште. Алып келип, мына жердеги заборду алдыртырганбыз. Бирок кызыл китеби бар экен. Мына жерге чейин. Мына кеттик мына. Азыр мына жерден келип туруп, ана экинчи подъезд турат го, ортоң подъезд. Ошону тагына чейин балкон. Буну деле өзүбүз биз сатып алганы туура келди. Себеп дегенде мына адвокат Кайым ака болду, ошо Хатамдын адвокаты. Миркадиров Хатам аканын адвокаты. Анан бул киши бизди сотко берди. Сотто
мына навесте снос кылгылар деди. Снос кылгылар аласыңар деди. Анан биз буну ала турган болсок, ана жер казанда. Көрсөңүз, мына көчөдөн келген полный уклон суу домдун тагына кирип кетет. Бул жер эми азыр подвалга кирүүчү жайбы же машина менен кирүүчү жайбы? Машина менен кирүүчү жай. Машина менен парковка. Бирок машина менен киргидей эмес экен, чын айтканда. Машина менен кире албайт да, профессионал деле кире албаса керек мисалы. Ооба, эптемей да. Ана мынаны кыркып койгон болгондо азыр биздин үйүбүз давно эле чөгүп кетмек да. Мына азыр мына жерде биз эптеп туруп өзүбүздүн эсебибизден мынаны алдык, сууду алып келдик. Газды алып келдиңиз. Газды алып келдик, отопленияны кылдырдык, немесини полностью ошо талапка жооп бере турган кылып туруп. Светтерди немелери жүрүнүп, эми айтып атамко, ошо эксплуатацияга даяр деп туруп кол коюп алган бир 11 чиновник бар да, мэриядағы. Ошо кишилерди деле жоопкерчилиги каралыш керек, сөзсүз түрдө. Кайсыл көзү менен өзү басып келген. Ошолордун арасында азыркы күндө да иштеп аткандар барбы? Бар. Бул жерде мындай тажрыйбалуу бир строительдин кереги жок да. Бир көзү ачык адаман болуш керек эмес. Жөн эле жөнөкөй адам үйгө кирсе суу чыкпайт. Газга карасаңыз газ жок, отопление жок. Ошону кантип туруп бул жашоого даяр, эксплуатацияга даяр деп туруп кол коюп берген. Значит, ал чиновниктер бул жерге басып келген деле эмес да. Бул домдун тагын немеге сатыкка коюп берген мэрия. 7 миллион 600 миң сомго буну сатабыз деп аукционга чыгарган. Facebook, Instagramда карасаңыз мэриянын сайтында. Анан биз буну прокурорго кайрылдык. Бул мыйзамсыз. Себеп дегенде биздин коммуникациянын 80% подвалдан чыккан, 80%. Алардын ичинде электричество, канализация, жылуу суу, муздак суу. Кроме газа, бир эле газдын немеси сырттан кирген, турбасы. Анан биз прокурорго барып кайрылдык. Прокурор муну мыйзамсыз деп тапты. Мэрияны чакыртты. Мэрия эгер мына бул неме койгон немесин артка кайтарбаса иш козгоруун айтты. Мунун ичи али кире элексиздер. Жок. Мунун ичи мусор. Эми ооба. Болмушкана болуп кетти эле, биз өзүбүз тазаладык. Муну түтүктөр ошол курулган бойдон турат. Ооба. Ремонт кылганда кандай кыласыздар, эгерде мисалы жарылып кетсе, мисалы кыш болот, күн ысык болот. Түшүп, ооба. Бул бир канча жолу жарылып кетти. Турбалар абдан мындай отоплениеге жарабай турган турбалар. Өтө мындай материал жагынан начар материалдардан салынган турбалар экен. Сапатсыз, ооба. Буну айтып атам, ошону келип туруп биз ар кандай жагынан мына биз катка түшүрүп бердик да, даяр кылып бердик. Ошону укук коргоо органдары келип туруп иликтеп бергилер. Бул жерде мына соответствующий материалдар кеткен, мына окусаңыз, мына карасаңыз кандай бул мына карасаңыз. Кытайдын бир ооба, Кытайдын бир боогон эле үйдүн ичи деле ачсаңыз жабылбайт, жапсаңыз ачылбайт да. Мына терезелери. Одан сырткары мына турба ошончалык жупка тешилип да, бир жылын жамасаңыз, бир жакты жамасаңыз нарагы текшилет. Анан неме айтат, тест айтат, кийинки жылга дейт полный алмаштырсаңар, анан үйүңөр ысыйт дейт. Анда да акча топтош керек. Ооба, буну эптүү эмес, канча десеңиз бир 600 миң акча кетет экен. Муну отопление системасын өзгөртүп, кимден алабыз, мисалы үчүн? Элестетсин. Биз суранып кетет элек ушул сырт жагынан, ички жагынан, качество жагынан бул вообще эле болгон эмес. Азыр үйдүн ичинде ошондой үйлөр дагы бар, алып туруп коюп, квартира коюп кетип калгандар дагы бар. Эшиктери дагы ошондой, обоюн да таппайсың, Кытайдан да таппайт экенсиң, Россиянын вагонго чаптаган обойлор экен. Бул жерде ворота биздин түз кере турган Жумадыл Исаков мэр болуп турганда 2 токтом берген экен сервитутка жолго. 2 токтом, бири пишиктагы. Бул сот болбой эле мэрия өзү чыгарган токтомду өзү кантип жолго неме жокко чыгарып атат, сот боло элек да. Ошон үчүн азыр мына жерде жабып алган өзүнө ыңгайлаштырып 2 подрядчик, бири мына Жасур Азимовдун атасы, ошол Рамат. Азыр бул кимге карайт? Ошолорго карайбы? Ооба, ошол кишиники. А бер жагы Орунбеков Көлбайдики. Мына ушул 2 адам жанагы бирөөсү учредитель, ошо Жасур Азимов деген, бирөөсү уже Көлбаев деген, Орунбек деген кимдер? Модерн директор. Ооба, модерн директор. Ушул экөө ошол сиздердин жолуңузду тосуп, монтуруп, мындай кафени салып коюшкан. Орунбеков Көлбай анан наркыны саткан $80 миң. Жол мына болгон. Мына түз ушундан чыгышыбыз керек да. Домдун аркасынан болбойт да никогда жол. Анан гараж, подземный гараж кылып койгон арка жагына. Киргенге ход жок. Мына жерде ачыш керек. Ушул бизге дагы барганда көрсөтүп берген мэриянын юристтери дагы. Ушул жер мыйзамсыз болуп калган депчи. Муну кандай принимать этип алган эч ким түшүнбөйт да. Баятан бери балдар айтып түшүндүргөндүр. Мен эми мындай кыргызча түшүндүрөйүн, эми силер тилиңерче түшүн. Бул биздин
жетекчилер илгертен эле элди эзип жүргөн экен да. Мунусул үйдү мунушу элдин күчү менен ремонт кылдык. Ар бир үйдөн 4 миңден чогултуп отуруп, мэрияга барып, мына краскаларын алып келип обу кылып кылдык. Бу жерде дагы бир неме бар экен, чиновник биздин үй, мына корпуста. Зүлүмов деген илгери зам мэр болгонбу, ким болгон? Ошо неме ремонтка пул бербей жүрдүк салак. Бұл жерде қандай қылады? Жана Осонун директору Көлбаев болуп туруп, ата баланын ортосунда купля продажа кылып туруп, могул жерди жалпы 38ден бөлүп чыгарышат дагы 4 соток кылып. Андан кийин тиги жерди дагы бөлүп чыгарат дагы бизди башка эле бирөөнүн менчигинен үйдө выходты калтырып коюшат. Анткени бул жердин бизди кошуна жер участогу ошол кезде Кыргызстанда болбогон экен, биз билгенден. Айтор ал дагы өз укугун коргоонго аракет кылган эмес. Биздин белгисиз жагдайларда биздин жерибиз эле бирөөнүн менчигине кирип туруп, ошол жака выход кылат да, анан бул жерди бөлүп алат. Бөлүп алгандан кийин жанагы биз билгенден ошо учредительдин ичинде дагы булар бөлүшөт. 4 соттукты мен жана айтпадымбы, жана Осонун директору Көлбаев өзүнүн уулу ата менен баланын ортосунда купля продажа кылып формалдуу түрдө подставно аффилированный лицого чыгарып атат. Ал эми бул жакты дагы өзүнчө бөлүнүп, биз билгенден, эми бул тергөө органдары такташ керек, бирок биз билебиз, что бул аффилированный лицолорго өткүзүп коюшкан. Ошентип туруп, мэрия муну баланска албай жүрүп, бирок 2015-жылы каким-то образом комиссия түзүлөт да, мэрия баланска алат. Анткени эмне үчүн мэрия алып атат? Себеби ал мезгилге карата жана дирекция жоюлуп кетип атат. Өкмөт дирекция салган үйлөрдүн бүтпөй калган бөлүгү же болбосо эксплуатацияга кабыл албаган, ошол жергиликтүү местный самоуправлениялар алыш керек эле, ошонун ичинде биздин Ош шаардык мэриясы. Бирок бул жерде биздин дагы бир күмөнүбүз, мэрия муну алып атканда маселе коюш керек болчу, ошол комиссия. Эмне биздин изначально бул жерге келген, анткени бул Ош шаарында салынган үйлөрдүн эң кымбаты ушул үй болчу. Башка үйлөрдөн бул 30-35 миллионго кымбат салынган. Анткени бул жердин участогу чоң болчу да. Анан каким-то образом мэрия муну баланска албаш керек эле, же баланска алууда талап коюш керек эле, могул жерлерди первоначальном виде бер. Анткени мамлекеттик атайын ишканалар ушул жерге таянып туруп, анан өздөрүнүн баягы санип деп коебуз го, санитарный норма, пожарный безопасность, другие технические регламенттерди ушул 38ге эске алып туруп, анан булар уруксат берген да. Эгерде балким азыр могул жердин участогу 28, Азырбы? 24. Даже 24. 24 болгондо буларга бербейт болчу. Элементарно өзүңүз билесиз, пожарный ошол кездеги азыр эми күчүн жоготу 66 статья закон о пожарной безопасности, могул үйдү пожарный машина обход кылыш керек. Биздики тиякта обход кыла албайт, анткени моундай эле 2 метр жерди калып калган. Андан сырткары биздин үйдүн жамбашы жеке менчикке кирип кетип, ал сотко берип, анан сот дагы биздин үйдүн жарымын, башкача айтканда подвалга кирүүчү навес бөлүгүн бул снос деп чыгарган. Аны могул жердеги жамаат жашоочулар өздөрү чогултуп выкуп кылып алды. Жана менчигесиничи. Башкача айтканда биздин жер. Андан кийин биздин жердин мына үйдүн арка тарабынан граница башы жарым метрден мынакка келгенде 1,5 метр. Билесиз, пожарный безопасность при торец деп коебуз, баягында глухой стена болгондо 6 метр. Андан 12 метрге жылыш керек эле. Биздин үйүбүздө ошондой эле бир мыйзамсыз салып коюшкан. Эми аны аз келгенсип, анын баардыгын четсек, эми моинтип аффилированный 2 адамга могул жерди өткүзүп койду. Бүгүнкү күндө балдар ойной турган дагы жер жок. Жанагы АПУ берилип атканда ошол жерде жазып атат, архитектура, жанагы балдар ою аянтчасын кароону милдеттендирип атат. Осогочу ошол кезде берүүнүн алдында бергендердин один из условий выдачи этих документов. Жөнөкөй ичимдик суу жок эле. Бул эксплуатацияга алып атканда кантип алган? Мына биз областной больницадан тартып келдик. Өзүбүз жашоочулар өзүбүздө эсеп. Өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды топтоп. Каражатыбыздан. Анан газ, мына табигый газ мына бул домдун аркасында калып кеткен экен. Барсак, Мирбек деген замначальник ошо киши айтып калды, бизден мына строительный компаниянын карзы бар 300 000 деп. 300 000 карзды төлөп бересиңер, анан кийин силерге газ беребиз деди. Анын аркасынан бир 5-6 ай чуркадык. Анан өзүбүздүн эсебибизден ал газды деле алып келдик. Газды дагы ушу 300 000 төлөп алып келдиңиздер. Өзүбүздүн эсебибизден. Коммерческий. Анан 2 жыл жителдер коммерческий төлөп жүрдүк. Мына немеге. Отопленияга келсек, отопленияга вод бербей койду. Мына экотехинспекция талапка жооп бербейт деп. Ого деле акча чогултуп жителдер. Полный өзүбүз ошол талапка жооп бере турган деңгээлге алып келдик. Бул домдо маселе көп. Эксплуатацияга алып аткандар жоопкерчилиги каралышын суранабыз. Мына жөнөкөй мисал, мэрге кат жолдогонубузга 2 ай болду. Мына азыркы Женишбек
25 кат бергенибизге 2 ай болду. Эми ошол катыбыздын жыйынтыгы жок да, мына бүгүнкү күнгө чейин жыйынтыгы жок. Азыр чалып атат, эми ол кат табылбай атат экен. Эми сизге азыр толук түшүндүрүп бере албайм, менде мындай подробно эме жок. Кыскачараак айтсаңыз. Ал жер бизге караштуу эмес, уже. Мурда караштуу болгон да турабы? Мурун караштуу болгон, азыр бизге караштуу эмес. Бирок бүт бардыгы документтарны эле жакшы эле азырчы. Билбейм эмне кантип баары жазып атышат. Сиз баласы болосуз да Көлбай Актан? Мен баласы, ооба. Бул жерде Орунбеков Көлбай Махмут Азимовдун колундагы бир ишчи болуп иштеген. Анан 2010-жылдан кийин Махмут Азимов бул кишини поставленный директор кылып коет. Махмут Азимов бул Жасур Азимовдун атасы. Поставленный директор кылып. Ага чейин колунда жөн эле жумушчу болуп жүргөн бул киши. Бак Орунбеков. Ооба. Бул киши ошол Жантөр Сатпалдиев өзү деле кишилерди айтышына караганда өзү деле келип кетишкен бул домго. Ошон үчүн ошол байланышы барбы, ошол кандай билбейм. Ошол күнгө чейин эч кандай неме жок да. Ош Модерн мени rahmatli атам фирмасы болчу. 2010-жыл баягы дирекция по восстановлению города Ош Жалабад түзүлгөндөн кийин ошо Көлбай Орунбеков деген киши келди мага деп айтып берген. Атаңыз? Атам келип, "Хажеке, фирманы мага бериң. Менде возможность бар, мен катышам. Мен ошо дирекциядан бир үй ала алам." деп анан атам фирманы өткөрүп берет. Ошо кишиге. Да, это все на законных основаниях. Это все баягы учредительный договор, назначение директор бар нерсеси болуп, ошондой кылып бул кишиге фирманы берет. Атам как советник болуп калат. Азыр жашоочулар сөзүн айтып атасызда, бизге изначально башка проект көрсөткөн. Куруп бүткөндөн кийин башка проект көрсөттү деп атасыз эми, ошондойбу? Туура. Бул частный жеке менчик жер. Ошол толук үйдүн айланасы менен жанагы көчөгө чейин жеке менчик жер. Алар салып туруп, анан энди ошо мезгилде дагы ошо архитектура, экотех инспекция, ГАСК ишканалар бар эле да. Ошо нормаларды коюш керек эди. Мен азыр дагы ойлоп атам. Действительно, игровой площадкасы жок. Жолу бар, эми жолумуз жок деген калпы. Игровой площадкасы бар. Эми чоң эмес да. Игровой площадка барбы азыр? Менин оюм боюнча арка жагында болуш керек да. Арка жагында жерлери бар, аны навес турган жерлери бар. Подвалга кирген жерлерин көргөн болсоңуз керек. Ал жерде башка бирөөнүкү экен, аны өздөрү сатып алышыптыр. Бул бирөөнүкү эмес. Алар жителдер ошо немеге берген. Мен угушум боюнча Домбытада Масалиев көчөсүндө клиника бар, Маматалиева клиника бар. Ошого оздору жол атыш берген. Оздору келишим түзүп, оздору в частном порядке сүйлөшүп, ошо домду жашоочулары Маматалиевге жол беришкен. Ошо жолду бербестен, ошо жерге бир нерсе кур десе болот эле, например. Анан ошо Көлбай Орунбеков бая үй бүткөндөн кийин үйдө чыгып кетет, ташап чыгып кетет. Эми тапшырыш керек да уну, госприемка жасаш керек. Анан ошо жашоочулар ошондо атамга келишкен. Келип туруп, аксакал, мына газы жок, канализациясы жок. Анан ошо жакта үйдө илди жагыга түшсөз, навес турат, балдарга түшкөн. Суу кирип кетип атат. Толугу менен бүтүргөн эмес ошондо. Мен анан атам rahmatli айтты, "Кой. Биз атыбыз чыгып калбасын" деп туруп ошо навестарын жасап берген. Анан газыны подключение кылып берген. Мен өзүм эсимде барды. Атам 200 000 сом расход болот экен деп айтып келет эле да. Ошону кылып коёр болуптур эми. Эл жашайт, ошончо 45 квартира, по-моему, адашпасам. Туура. Ошончо кыйланган элдер жашайт, мен кылып койбосом болбойт деп, ошо газдын ham кылдырып берген подключениясы. Ошо подключениясы калганда, баягы линиялар кирген, шу подключениясыга калган там гос поштына төлөш керек, горгазга, например, да, өзүнүн төлөмдөрү бар, ошолор төлөп туруп подключение кылыш керек. Бул киши жасабастан ташап кеткен. Биз жасап берген, атам жасап берген, мындайча айтканда. Анан канализациянын дагы мына областной больницанын бир линиясы бар. Ошо жерде домком бар, бир жигит бар. Ошо жигит жакшы билет. Анан Горводоканалга барып, ошо жардам бергиле, мындай ситуация болуп калды деп туруп, ошо канализациясын дагы көчөгө чыгартып берген. Атам. Ооба. Аскар Шакиров көчөсү 275 дроп
мэриянын балансында экен азыр бизде. Мамлекеттик акты бар экен. Дирекция салган дом бар. Дирекция салган дом экен. 2522 шарчы метр жер тилкеси бар экен. Азыркы күндө бизде муниципалдык мамлекеттин жери болуп эсептелет. 2522 шарчы метр жер тилкеси катталып турат. Анан жанагы сиз сураган границалар боюнча айта турган болсок, буну определенный бизге арыз менен кайрылса, ошол жердин жарандары же умбес кайрылабы же биз чектерин через единый окно кайрылат, биз барып установить этип азыктарын кагып беребиз да. Азыркы күндө ошол 5 кабаттуу үйгө тиешелүү жердин жалпы аянты 2522 шарчы метр жер тилкеси катталып турат. Андан кийин катталгандар жеке менчик болот. Калгандары уже жеке менчик болот атарагындагы жер. 10-июнь 2014 уюнкуга алып кетти. А бул өзү документ 2011-жылы бүткөн экен. Мына 3 жылдан кийин 2014-жылы буну органга текшерүүгө алып кеткен ошол түп нускасын алып кеткен да бизде копиясы бар. Ошондо мынау үйдүн моундай шарттарын эске алып турган уруксат берилди ошондо? Албетте, бул шарттар бар. Ошондон эле сурап атам. Бар да ошол. Ана каяктан кире башка кире турган жери. Ошону айтам. Ошол менчикке кире турган жери ушул жерде турат. Ошол месинде турбай көрсөтүп турат. Азыр бирок картадан өзүңүз деле көрдүңүздөр, берден эмес башка жактан кирип атат туурабы? Башка жактан кирип атат экен. Бүгүнкү күндө мына башка мына жактан кирип атат экен азыр. Мына жерде эмес. Бизде мына ушул жер тилкенин жалпы аянты мына 25 соттуктан бир аз ашып атат да, 2522 шарчы метр. Бул аянты мына жилыйдымыз 1800 деп эми домдон сырт бөлүп койгондо окшойт, мону элеген эмесинен 18 соттук жери менен деп квартираны кошуп, бир блок квартираны кошуп туруп өткөзүп берип атат да. Азыр сиздин айтылган сөздөр, жарандардын дооматы так болуш үчүн биз тийиштүү ыйгар муктуу органдарга запрос жөнөтөлү. Алайлы биринчи первичный отвод мына жер участок мына болгонбу, кошулганбы? Же бунусун алып койлу, заранее эле буну алып коюп туруп, булар кесип алып туруп, мына жагын эле кылганбы? Ал жерде мына устный кетпейт да сөзчү. Ал жерде мындай госакт келет. Госактка архитектур нормаларына проектировщик отургузат. Домдо отургузат, нормалар боюнча мынанча парковка деп мына жагы мусор кое турган жер болот, бери балдар районту жай болот, мына машина токтотуучу жай болот деп көрсөтөт да байке. Ал жерде айткандай эле алдап коюп өткөзө албайт. Анан сиз айткандай ушу маселе мына жакка ушу парковка көрсөтүлүп, мына жакка балдар райончасы көрсөтүлгөн болсо, мына маселени мына кийин бөлгөндүгү, мына жерде бөлүп салгандыгынын мыйзамдуулугу же мыйзамсыздыгы ошондо аныкталат да. Бул жерден биз запросторго жоопторду алалы. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жолку ушул жогорудагы ушул Ош шаарына караштуу Аскар Шакирова көчөсүндөгү 275 дроп бөлчөкчө 4 турак жайында жашаган жашоочулардын арызынын негизинде бир топ тиешелүү мамлекеттик органдардын эшигин барып такылдаттык, каккыладык, аларга бир суроолорду берип, жоопторду алдык дегенде эми канчалык деңгээлде ал жооптор сиздерди канааттандырат же канааттандырбайт, бул сиздердин да анан бизди угуп жаткан тиешелүү мамлекеттик органдардын келечектеги иши болуп калды да. Эми бул биз эмне дейбиз? Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жердеги бүгүнкү биздин программада сүйлөгөндөр айтат, буга бир философтун кереги жок дейт. Буга бир өтө кыйын архитектордун кереги жок дейт. Буга бир жети баштуу мэрдин да кереги жок дейт. Буга эч бир мындай бир математикасы жок дейт. Кыска тил менен айткандачы, бул мисалы баштапкы, мисалы мен үй кура турган болсом, баштапкы менин алып барган ошол тиештүү мамлекеттик органдарга алып барып, мынакей мен монча жерим бар, ушул жерге мисалы 5 кабаттуу же болсо 15 кабаттуу үй салам, мына ушуга ылайыктуу мондай шарттарым бар деп көрсөткөн чиймелериме ылайык, анан алар мага уруксатты берет да. Ошол чиймелердин негизинде кийин баардык нерсе бүтүп, үй курулуп бүтүп, жашоочулар чакырылып, кызыл лента кесилип, анан эксплуатацияга берилгенден кийин мамлекеттик органдар, тиешелүү мамлекеттик органдар кабыл алгандан кийин, ошол кабыл алып аткан учурда баягы мурдагы мен биринчи баштапкы көрсөткөн чиймеме карап туруп, ошол картама карап туруп, анан кийин кабыл алышат да. Ошол картада белгиленген, так көрсөтүлгөн чоң жолго чыга турган жолдорубуз жок. Каптал жакта биздин ойной турган балдар аянтчабыз жок. Бул каптал болсо машина токтотуучу жайларыбыз жок.
ошол Ош Модерн курулуш компаниясы же болсо жоопкерчилиги чектелген коому эптеп эшектен иттен эшек ылайдан өттү кылып койгон же болбосо иттен чыгарып койгон деген сөздөрдү айткан сөздөрүн биз бүгүнкү программада талкууга алдык. Анан ошолорду сурайт да, мисалы үчүн, анан ошол үчүн ошол мезгилдеги силер кантип кабыл алдыңар эле ошол үйдү, турак жайды кантип ошол жашоочуларга уруксат бердиңер эле, мына жакшынакай үйүңөр бүттү деп, мынакей нормалардын бардыгына, талаптарына жооп берет экен деп кантип кабыл алдыңар эле деп бардык мамлекеттик органдарга барып, арасында биз ушул муниципалдык менчик башкармалыгына да келип суроо салып жоопторду алдык. Азыркы күндө бардык ушул тийиштүү мамлекеттик органдардын айтымына караганда укук коргоо органдар тарабынан дыкат, иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Анан бул программада мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мисалы, биз башында сөз кылган бир тараптуу болуп калбасын, объективдүү болсун деген экинчи тараптын оюн угууга абдан далалат кылдык, абдан аракет кылдык. Бишкекте жашагандарына да чалып көрдүк. Бишкекте жашагандардын туугандары менен абдан жакшы пикирге да келип, жакшынакай болуп сүйлөшүп да көрдүк. Ошол эле мезгилде Жасур Азимов деп аталган ушул Ош Модерн компаниясын түптөгөн жетекчилердин бири катары мурдагы экс-вице-мэр деп айтылган жарандын үйүнө чейин бардык, айла жоктон, урматтуу көрүүчүлөр. Бирок экинчи тарап бир жарытылуу жооп бербеди. Уну моюнга алыш керек, мисалы үчүнчү. Бирок ошентсе дагы биз барган учурларыбызды, аракет кылган көрүнүштөрүбүздү биз бардыгын силерге көрсөттүк. Эми канчалык деңгээлде ушул аталган 275 бөлчөкчө 4 үйүндөгү 5 кабаттуу үйүндөгү жашоочулардын арыз арманы канчалык деңгээлде аткарылат, аткарылбайт, же дагы эле ушинтип дагы улам созулуп эле баягы оттошуп жүрө береби? Аны бир гана, мисалы, азыр биз ишенген, биз ушундай үлгү катары сыпаттап турган ушул Оштун ак үйүндө жашап аткан, иштеп аткан, бардык жетекчилерди чуркап иштетип аткан ушул Жеңишбек мырза да гана ишеничибиз калды, үмүтүбүз калды. Себеп дегенде Жеңишбек Шермоватовичтин айтымына караганда ушу элдерге айткан бир жери бар экен, бул маселени сөзсүз чечебиз деп. Бирок азыркы күндө мондай жакшынакай каттарды алыптыр, тапшырыптыр. Көзөмөлүндө экен, чечилип калат деген үмүттө турабыз. Биз азырынча Ош Модерн курулуш компаниясы аферист экен, же болбосо элдер жөн эле мынтип зериккенден кат жазып коюптур дегенден дагы бир аз алыстап туралы, бүтүн чечим чыгарбай туралы. Анткени алдыда мына ушул биз чыгаргандан кийин Швега программасынын жыйынтыгы сөзсүз чыгат деп, ушул тиешелүү мамлекеттик органдардын тийиштүү кызматкерлери сөзсүз реакция кылат деген ойдо турабыз. Ага чейин жакшы туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул темага сөзсүз түрдө кайра кайтып келебиз.